Кутмандуу күнүңүздөр менен кадырман кыргыз калкы. Ошо чек ара жөнүндө маселе бүтпөгөн ыр болду. Чек ара жөнүндө маселе. Ошол илгери эле Акаевдин убагында эле бул чек араны сатып жиберип, чек арадагы жерлерди сатып жиберип. Ошол до сих пор мына азырга чейин ачыкталбай келет. Талаш тартышты туудуруп. Ошого түздөн түз Адахан Мадумаровдун сатылган жерлер тууралуу тиешеси бар деген сөздөр айтылып келатат. Адахан Мадумаров деле муну ачыктап койсо жакшы болот эле элдин астына. Моунча гектар жер сатылган. Анан моунча момундай болгон деп эле ачык эле. Анан аны деле жашырып келатышпайбы азыркыга чейин. Элдин бирөөсү билсе, бирөө көбү билбейт. Анан кийин ошол кезде эчтеке кылбай отуруп, эчтеке бийликтин башында туруп эчтеке кылбай отуруп азыр сулуу түлкү болуп отурушат эмичи. Кызматтан ажырагандан кийин сулуу түлкү боло бересиңер да силер. Орустар айтат: дважды в одну и ту же реку не входят деп айтат. А силер кайра эле суу кечип атасыңар го. Кайра келип эле кечкен сууңарды кечип эле кайра кечип эле сууну балчык кылып бүтүрдүңөр силер. Анан могу шайлоо жөнүндө эмне деген партиялар бар? Республика, Ата журт, Өнүгүү партиясы, Бүтүн Кыргызстан, дагы эмне деген Ата мекен, анан какой-то бир республика, анан дагы какой-то Биримдик деген партия чыкканмыш. Бул Биримдик деген Асылбек Жээнбековдун партиясымыш. Эмне болгон партиялар булар? Лидерлери эчтеке кылган эмес булардын. Лидерлери наоборот ошо жердеги партияда отургандарга кантип өлкөнү ичип жеп тоногонду үйрөткөн да. Эми кайра эле ошо партиялар келеби? Кайра эле тоногону келеби Кыргызды? Эмнени тонойт уже? Кайсыны? Биз дегенде жиликтеп эле бөлүп алгыла. Колубузду кол, бутубузду бут кылып эле. Ошо шайлоого чуркаган жана мугалимдер, врачтар, государственный бюджетте иштеген госструктурада иштегендердин бүт баары тең күнөөлүүсүңөр силер. Акчаны бөлүнгөн акчаны тиги бөлүп алып анан кийин приказном порядке эле иштейсиңер силер. Баланча жерге баланчага бюллетень саласыңар десе, анан саласыңар барып. Кыргыз элин сатканды токтоткула эл журт. Сыртынан том бучуп, кыргыз элин сатканды токтоткула уже. Ошо ойгонгула, анан тургула деп атып эле ойгото албай койдук го. Например, айыл жеринде деле айыл өкмөткө келсе, райондун акими келет. Райондун акимине айыл өкмөткө акча бөлүнөт баягы партиялардан. Ал акчаларды бөлүп алышат баягы эле. Акимдер анан айыл өкмөттүн тиги чоңдору бөлүп алат да анан элди алдайт. Үйлөргө барып үгүттөп. Жылкы союп, буй союп, кой союп, арак ичирип. Анан элге 1000 сомдон берип коюп, 1000 сом эмне? Азыр 1000 сомдон да албагыла. Азыр бир койдун баасы азыр керек болсо 8000, 10000ге чыкты. Ар бир киши эмне бир койчолук жоксуңарбы? Албагыла да акчаны эмне кыласыңар алып? Ушунча эле отура бересиңерби? Мамлекетиңерди саска батырып эле. Мигрант болуп кетти, уул кызыңар канча кыз жигиттер өлүп келди ошол жактан. Кандай ошол жакта кыздар өрттөндү баягы эмеде калып, Свени секте калып. Эмне деген балдар азыр до сих пор эле өлүп келип атат. Ушу Кыргызстан өзүбүздө жакшынакай өнүгүп өсүп өлкөдө шатыра шатман болуп турса, ошо балдар өлөт беле? Өлбөйт болчу да. Анан врачтар, мугалимдер, госструктурада тургандар элди сатканыңарды токтоткула, голосуңарды берип. Приказном порядке бюллетень салат экенсиңер, коркот экенсиңер силер. Бюллетень салбасаңар иштен айдаласыңар деп коркутат экен аларды. Белгилүү бүт баары тең. Бизге Саакашвилидей реформатор керек. Ошо реформатор болуп чыгып аткан чоң казатты дагы мына Максат Мамытканов колдоо көргөзгүлө эл журт чоң казатка. Максат Мамытканов эмне деген реформаларды айтып атат. Ошол Кыргызстандын келечеги болчу мурун 30 жыл мурун эле. 30 жыл мурун эле керек болсо Садыр Жапаров айткандай 5 жылда тиги Кыргызстан алтынга көмүлмөк. Кумтөр менен эле. Ошон үчүн Садырды чыгарбай отурушат да. Күнөөсү жок болсо да байкушту чыгарбай отурушат. Потому что коркуп атышат да. Ал деген
ийне жибине чейин иликтеп чыкканда Көмтөрдүчү билет. Элден жашырылган фактыларды эл билбейт, Садыр билет. Ошондон коркуп отурушат. Азыркы бийлик дагы коркуп отурат. Өкмөт коркуп отурат. Парламенттеги депутаттар вообще ыштанына налажит эте эле койсо керек Садырды көргөндө. Бетсиздер. Саакашвилидей реформатор керек Кыргызстанга. Анда биз Саакашвилини чакыралы. Грузин Украинага барып бардыгын тең түздөп атат. Закондорун которуп, баш мыйзамдарын которуп атат. Мына акырындык менен. Бажыда отурган 4 крокодилди камады. Бажыдан байыгандар. Бизде бажыдан байыгандар бар. 700 миллионду чыгарып кеткендер бар да. 700 миллион эмес, миллиардтар деп айтылып атат азыр. 4 көпөстү камады эле. Эмне болду? ГСУнун тиги начальниктери оозун аңырайып ачкан бойдон калды го. Азыр болсо мына МВДнын министрин жумуштан алган атат. Анын ордуна дагы бир грузин келген атат. Грузиндер барып kakолдорго өлкөсүндө тартипке келтирип атат. Анда бизде Кыргызстанда андай эр жүрөк реформаторлор жок болсо, анда Саакашвилини чакыралы. Өтүнөлүк чакырып, личный Фейсбуктан жазып. Пашинянды чакыралы. Жардам бергиле. Биздин да өлкө момундай болуп атат, туңгуюкка кабылды деп. Бу кандай чоң газетти колдогула да эл журт. Максат булар да келип, кээ бирөөлөр комментарий жазганын окуп атам мен. Кээ бирөөлөр ойлоп атат, булар жаңы келип, анан булар дагы 5 жыл тойгончо, анан дагы 5 жыл жүрөбүзбү депчи. Булар может ур эмес. Эмнеге урдаш керек? Ушундай жаны күйүп, өрттөнүп аткан жигиттер урдаганга деле дити барбайт болуш керек. Эми кайсы Кыргызстандын эмнесин урдайт калган? Эчтекеси калган жок. Кайсыны урдайт? Мына могу пандемиядан кийин вообще эле өлкө бүттү. Чөгөлөмөк суусу вообще жатып калды. Көмкөрөсүнөн эле. Саакашвили мына Грузияны көтөрүп туруп, 1 жылдын ичинде 1,5 миллиард байлыкты элине кайтарыптыр. 1,5 миллиард. 1 жылдын ичинде, аны ойлобойсуңарбы? Эми ошо Саакашвилини жардамга чакырып, мына Украинага барып туруп, мына реформа киргизип атат жаңы. Аны деги эл журттун баары эле көрүп отурбайбы? Мына весь Советский Союз көрүп отурабыз. Братские страны, помогите деп жардамга чакыралык анда биз Саакашвилини дагы. Кыргызстанга да келип тартипке келтирип кет бизди деп. Кыргыз эли ойгоңула, чоң газетти колдогула, сыймыкты чыгаргыла колдоп. Бакиев признание кылды. Сенсация болчу. Таластык жигиттер жүрөк экен. Таластык жигиттер жүрөк экен. Ошо апрель согушунда менин классташымда каза болгон. Артында 3 баласы жетим калды. Анан Бакиевдин айтканы чындык экен. Далилдеп койбоду мына. 300 миллион каяка кетти. Бөлүп алыптыр да булар. Текебаев вообще сүйлөбөй эле койсун да мындан кийинчи. Эми өзү ошо бети бетондон да калың болуп, анан эми кызын ата мекен партиясына, жаштар катнатына, эми өздөрү ичип жеп бүткөнсү, эми балдары бүт эле жерде балдары отурат. Мына Атамбаев өзү түрмөдө отурат, балдары дагы партия СДПКны алып чыгабыз, анан шайлоого дагы марафон кылабыз деп отурат. Мына. Эми бул жеп жутаарлардын, бул жети баштуу желмогуздардын, дракондордун балдары жеп бүткөнчө биз карап отура береби элдер? Максат Мамытканов бул анчалык жебейт да, кантип жейт, кантип дити барат булардын. Мамлекетти жегенге булар күйүп, жандары күйүп, ошо өлкөнү көтөрөлүк деген балдар. Мен деле эркек болсом чыкмакмын. Аял деген аялды кылат экен. Аял деген көп эле эмеден калат экен.
Эркек болсом мен башкача эле кылат элем чындыгында. Жанагы 1999 жылы болду эле, по-моему, ушу 2000 жылга карата болгон болуш керек. Арменияда да ушундай мына Армения мына азыр жыргап атат Пашинянды коюп алып. 2 жылдын ичинде мына 1,5 жыл, 2 жыл боло элек го, 2 жылдын ичинде Арменияны көтөрдү. Ага чейин эле ушундай эле болуп келген алардын өлкөсүндө биздикиндей эле. 2000 жыл 99 жылдары эле даже парламентке кирип премьер депутаттарды атып кеткен Армениянын жигиттери. Ошондой историялар болгондо бизде деле 2 төңкөрүш болду. 2 төңкөрүштө тең эле бул ички иштер, жегиштер, жети баштуу желмогустар элди колдонуптур да. Мына Бакиев айтпадыбы? Бакиевдин сөзүн кантип тана аласыңар эми? Атамбаев, Отунбаева, Текебаев, Бекназаров, Садык Шернияз, койчу санай, Каптагаев. Ошо окуясына жооп бересиңер. Ошо окуясына жооп бересиңер эми. Ошо окуясын ошо бүлүк чыгарганыңар үчүн, элди канын төккөнүңөр үчүн жооп бересиңер. Отунбаева, Роза Отунбаева Западка барып эле эми жанагы женский батальон создавать этип эле жүрө бергиле ошакта эле жылаңач. Мен эмне чындыкты айткандан коркомбу? Чындыкта бул факт. Мына Бакиев сенсация кылды таластык жигитке жооп кылып. Бакиевдин да күнөөсү бар. Бакиевдин убагында деле кор болгон элдер. Максим Бакиев, Жаныш Бакиевди сөзүн аттап кете албай, может быть, ошо семейный клан болуп кылып алып ал дагы. Семейный кланына ээ боло албай калган. Баласы тияктан башкарып, иниси бияктан башкарып. Кыргыз мамлекетин тытып кетишпедиби? Бакиев актанган менен эми бардыгын контролировать эте албай калды да ошол убакта. 5 миллион коюм бар, анан бир чапаным бар деп мактанып жүрбөдү беле баласы. Орус катыны келип, тиги Россиядан келип муну шантаж кылып, аны элдин баары эле билет. Анан эмне кылабыз анан? Кан бекер эле төгүлүптүр да. Ошол жерде аткан снайперлер жана көз атарлардын бүт баары эле Атамбаев жалдаптыр да. Ким жалдады анан? Отунбаева жалдаптыр да. Атамбаев, Отунбаева, Текебаев. Силер жалдапсыңар да, ким жалдады? Анан бардыгына Жаныс тиги Курманбек Бакиевке төңкөрүп коюп отурасыңар бардыгын тең. Бардыгын алып кетти, бардыгын урдап кетти, бүт бардыгын кырып кетти деп. Мына чындык. Бакиевден турайлык дагы Facebook'тан. Кандай болду эле деп. Ачыктасын дагы калган былыктарыңарды. Эр азаматтар, Саакашвили жөнүндө да окугула. Ошондой реформатор керек. Эчтекеден коркпогон. Грузин барып хахолдордун өлкөсүн тазалап атат. Грузин. А силер өзүңөрдүн өлкөңөрдү коргой албайсыңарбы кыргыз болуп туруп? Өзүңөрдүн эр жигиттериңерди